Сулайман тоо, сизге подарка, эмеңизге ийгилик коюңуз. Бүгүнкү аягыңызга бар өз биринчи орунду алып келди. Ошо өзүңүз. Рахмат. Чоң рахмат. Красавица кыздарым. бир жаштан, эме 7 бала 7 жаштан 12 жаш 11 жашка чейин сүрөт тартылган. Онда тетиги сүрөттөр 10 жаштагы балдарды сүрөт тартып, кече биринчи месте аларды алып келген. Конкурстардан. Көлдө, эмеде, Ошто тарткандар. Бизде бир таланттуулар келет. Өзүм школду. Сиз өзүңүз сүрөт тартасыз да? Ооба, мен художественный школду бүткөм, эстетиканы. Художественный академияны бүткөм, дизайн одежды, азыр ИЗО магистратура 2-чи курсум. Профессиональный художник. 12 жылдан бери стаж. Сразу тартасызбы? Да. Сизге атайын тартып, 2 жыл алдын тарткан сүрөтүм сизге битарка кылып атам. Ошко келип. Жанагы, Өзүм Бишкекте 6-7 жылдан бери жүрүп, былтыр келип ишке кирдим. Ошо келчекке. Мен тартып бериңизчи. Я. Мен тартыңызчы көрөйүн. Азыр жанында карандаштарым жок болчу. Эгер Эртеңден баштап тартып беребиз. окшотуп татнаа кылып тартсаңыз бир белек берем. Мейли тартам, азыр карандаштарым жок болчу. Мүмкүн болсо бир күн эме кылып тартып берем. Бирок өзүңүз тартышыңыз керек да. Ооба. Анда мен сүрөтүмдү башка бирөөгө берип тартырам. Мен костюм тигип беришим мүмкүн. Капиталь ремонтко киргизип, муну баштайбыз. Өзүм личный конторага алып туруп, буду ночевать здесь. А вас бем алгыла, жаш мугалимдер турат, татнакай, красивая, шаштары капкара, без морщин. Уларда чачы агарсын, турабагай. Тырышпасын, иштесин, мээнет кылсын, качанга чейин иш кылабыз. Сиз дем алыңыз. Калайм. С праздником вас, уважаемые дети. Махмуджик, до свидания. Ол жерде кругом магазин болчу, а? Бүгүн ата энелер болуп чыгыптı да, ошо разы билдирели, ошодон келип калды. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Урматтуу ата энелер, урматтуу мугалимдер, урматтуу биздин окуучулар, бүгүнкү 1 сентябрь билим майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм сиздерди. Мектептин акыбалы менен тааныштым. Бир аз мектеп каралбай калыптыр. Кудай кааласа, частичный ремонтту баштап бүтүрөбүз. Могу жактарда асфальтты төшөдүк. Анан мектептин территориясына бардык жеке менчик үйлөр салынып кеттир. Алардын бардыгын могу жерде 11 үй бүлө болуш керек эле. 11 үй бүлөнүн бардыгын үйлөрдү берип, көчүрүп чыгып кеттик. Кудай кааласа, ушу сентябрдын бир 15-лерине чейин, 20-ларына чейин полностью территорияны тазалап, забор менен тосуп, нар жагына бир площадка курганга аракет кылабыз. Моягында, арка жагында квартира кылып элдер жашап алыптыр. 2 үй бүлө бар экен, экөөнтөн айдап чыктык. Кимсиз аба десем кароолмун дейт. Кароол деген тетип входдо турат да, себеп эмне кылат? Бүт тандыр, очок, казан, тимел өзүнчө жилой комплекс болуп калыптыр. Аны атаны айдадык, үйүнө көчүрдүк, татнагай кылып буякты кооздоп эметтик. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, присаживайтесь. Ой, саламатчылык, ой, Азамат, красавицаларым, красавица. Отура коелу балдарым. Азамат. Садимся. Булар орусча сабак өтөсүзбү, жеке? Я. Русский класс, а? Молодцы. Рахмат, жеке, ийгилик каалайм. С праздником вас, уважаемые дети. Махмуд, жеке, до свидания. Парталар риски, карачы. Урматтуу балдарым, кыздарым, классташтар, бири-бириңизди урматтап, сыйлап, начар окуган болсо, наоборот подтягивать этип, жардам берип, мындайраак үй-бүлөдөн болуп калса, аларды кемситпей, сен менин папам крутой, мен андаймын деп кемситкен болбош керек. А убакыт келет, ошол еще круче станет. Ошон үчүн баарын бир тууган болушуңар керек, бирөөгө өбөк болушуңар керек, бири-бириңерге жөлөк болушуңар керек, бир тууган болушуңар керек. Кийин Кудай кааласа, мени
менин сөзүмдү эстейсиңер. Урматтуу мэр келип ошондо айтып кетти эле, абдан туура айткан экен деп. Түшүнүңөр, мен ойлойм, бул жерде абдан татынакай сонун балдар, кыздар бар экен. Келечекте ошол биздин Кыргызстандын келген жараган татынакай адис чыгат деп ойлойм. Урматтуу балдар, дагы бир жолу билим айраңыздар менен куттуктайм, ийгилик каалайм. Молодцы. Бардығын білеміз жеке. Саламатсыз ба жеке? Ақыл, ол жерде қандай қылсақ болады? Ақыл. Ол жерде қарашы, мына ескі да. Бұл жерде начальник класстар емедет да? Я. Ескі да. Жығач, бұл 50 жыл болса керек, жеке? Қийлы порядок. Саламат ұлым, азамат. Қара қийлы порядок болып қалды. Құда қаласа тетті забор тосылды. Моны асфальта берсең бұйылча. Емен скамейкаларын бүтірелі. Нар жақта канал бар, жекесі білбесеңіз керек. Білесіз бе? Туалеттер более-менее порядок болып қалды. Так. Те бурчу қалды, кім? Ооба, 2 күн иш қалды. Ооба, 2 күн. Все, бұл жақтан ешкім өтпейді еме жеке. Мұрда сквозной ход болған екен. Сквозной ход болған екен, ошаны біз барын еметеміз. Моу здания сілерге қалады. Моуда зданияда бізге өтті, бұл сілерге қалады. Кейін бір учебный же бір учительский қылып қоясыңар білбеймін. Қарап тұрасыңар. Мақұл бұл? Просто бұзғаны жалко, мұны үшін. Bunun buldağay mınao жерimiz emek. Просто сүйінгөнүбүздөн эчиге деп эле айтмага калыпты. Сүйінгөніңізден рахмат деп бересіз. Рахмат айтып берип ыйлагыбыз келди. Саламатсыздар. Ой, азаматтар. Алмасты жеке, қандайсыз? С праздником вас. Рахмат. Как дети себя ведут? Хорошо, они у меня умнички, молодцы. Да, это первый раз в школе они, да? Второй класс. Неужели? Қандайсыңар балдарым? Майрамдармен құттықтаймын. Азамат балдарым, молодцы, молодцы. Ну, ремонт. Жақсы, құда қаласа. Ну, жаңағы ескілеттегі есін кетететіп қой, ақырындап, молларын құда қаласа. Емінгі жылбарын бар емей кіргіземіз. Құда қаласына следующий год капиталь ремонт кіргізіп, бұны баштаймыз. Өзім личный контораға алып тұрып, буду ночевать здесь. Жеке, давайте, всех вам благ, здоровья, дети. Еще раз с праздником. Давайте. Давайте, Жеке, жақсы. До свидания. Киров мектебинен эмгек жааматы. Мен өткөндө рейд менен мектептин сырткы ички балдарын таанышып кеткенмин. Эжеке өзү ая мыкты экен, молодец. Жасай турган жумуштар эмне жумуш керек экен баарын көрүп чыктым. Ички ремонттор бардыгы колдон келишинче ремонт жасалыптыр. Мында мектептин ар бир. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды меңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим Фатимага салымыңыздарды кошуп, жардам берип коюшуңуздарды суранам. География, история, химия, математика, бүт сабактардын бардыгы стентелинип, на уровне болбосо дагы ушул жеткиликтүү деңгээлде оформление болуптур. Так, сыртындагы
Де силер жасай албай турган жумуштарды мен өзүм жасап бердим, колдон келишинче. Могу тегерек четін асфальтын басып бердим. Биринчи, экинчи тетиги сырттагы кароо калгандарды порядок приведем. Спорт залды, спорт площадканы тоже порядок приведем. Оң жағыңардагы жана көчө жактагы мектептин территориясына кирип кеткен жанагы эмелер, магазиндердин баарын алып салдым. Мен мектеп боюнча, мне вообще слов нет. Молодцы, так держать. Коллектив дружный, эжеке грамотно, образованно. Вообще маселе жок. Только единственное onu мектебибизде Кудай кааласа эмки жылы капитальный ремонтко киргизип, сону кылып оңдоп беришибиз керек экен. Мектептичи. Сону кылып оңдоп беребиз. Бул мектеп деген социальный объект. Кудай кааласа балдарыбыз окуйт, кыздарыбыз, неберелерибиз окуйт, эртең дагы баардык кайда үйлөрүбүз окуйбуз. Нет, обязательно ошол жерден урбат этип, приватизация кылып, прихватизация кылып алып калыш керек. Нет, андай болбош керек. Абастыны, бемалгыла, жаш мугалимдер турат, татынакай, красивый, шаштары капкара, без машин. Буларда чачы агарсын, турабагай. Тырышпасын, иштейсин, мээнет кылсын, качанга чейин иш кылабыз. Сиз дем алыңыз. Аны айтып атам, урматтуу эжекелер, урматтуу Салтанат Алдайын, урматтуу Карана, эжекелерибиз, допустим, возрасттагы эжекелерибиз дагы жок, вообще обида жок. Они все образование держится. Мы очень любим, уважаем. Просто мы о вас думаем, о вас заботимся. Эми нерв деген кетет, здоровье деген келет. Ошон үчүн атнакай узатып, аларды наоборот, 5-6 саат берип, 5-6 саат берип, келип мектеп менен сүйлөшүп, мектеп менен жүрөк менен баарлашып кетет. Силер Кудай кааласа, ошо бизге койсо, о, давай 70 лет иштейбиз эжеке. Тамаша, кыздарыбыз бардыгы, татынакай эжекелерибиз бар. Буларды иштесин, мээнет кылсын, чачтары агарсын, машин бассын, иштесин, да? Урматтуу эжекелер, дагы бир жолу бүгүнкү билим майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Өзүм үй бүлөмдүн атынан, мэриянын атынан куттуктайм. Мен силерди абдан жакшы көрөм. Жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, мыкты мектептердин бирине айланышыңарды мен каалайт элем. Рахмат чоң. Мен өзүмдөн, жеке өзүмдөн, анан мэрияда эмне белек болсун мектепке, кымбат белек айтыңыз. Я. Канча турат? 500 миң кымбат, анча акчам жок. 100 миң тегерегинде салып берейин. Экөөнү алып берейин. Все балды. Siz taktığınız akçasını değil mi yapıyorsunuz? Meramız falan kutulayın, ilgilik kalın. Siz de stroy olsanız gerek ya, stroy ya. Bugün merazmıyım, kutulayın. Kaçta verin size ya. Sana söyleyeyim, bundaysın. Meramız mıyım? Bu aşığı caş ecekeleri işlersin, turacık yani. Sizler strogoya болсоңуз керек. Бул жашоодо мындай күтпөгөн сюрприздер көп экен. Сиздин бизде мектепке келип, ушу абалыбызды сураганыңыз биз үчүн чоң жемиштүү болду. Жаңы окуу жылды жаңы ийгиликтер менен баштадык. Мына көп маселени койдуңуз. Бул материалдык жак сиздерден экен, билим берүү бизден. Кудай буйрса, ушу окуу жылдын аягына чейин мына биз Ош шаарынын тарыхына жаңылык киргизгенбиз. Биздин окуучубуз Кыргызстан боюнча биринчи орунду алган. Дагы вада беребиз, Кудай буйрса, быйыл ушу сиздердин ишениңиздерди актайбыз деген. Рахмат. O жерде кругом магазин болчу, а? Бүгүн ата-энелер болуп сүрүктү да, ошо ыраазычылык билдирди, ошодон келип калды. Все, мына уже красота. Мына. Мына. Эми мына мектепке окшоду. Саламатсызбы эжеке? Майрамыңыздар менен кандай эжеке? Саламатсызбы эжеке? Майрамыңыз менен эжеке кандай? Жакшысызбы? Саламатсызбы эжеке? Майрамыңыздар менен. Ооба. Салам. Балдар бар эле билесиз? Билем эжеке, бардыгын билем эжеке. Могул жерде. Ооба.
Аға, эми жакшы иштеп беришиңиз керек. Жакшы иштеп беришиңиз керек. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Алейкум салам. Порядок. Бул биринчи класста эжеке? Уже сабагыңыз бүттүбү? Канча өттүңүз сабакта? 3 saat. 3 saat. Уже бир болуп калды да? Молодец эжеке. Молодец. Урматтуу эжеке агайлар, мен сиздер менен сыймыктанам. Сиздерсиз дүйнө караңгы. Мен издеп таппай койдум мектептичи. Бuyog'una qarasam столовая, buyoqqa qarasam magazin, buyoqqa qarasam автомойка, buyoqqa qarasam химчистка, эме жанагындай крем жууп турган жер, буyoqqa qarasam парда, магазин, столовая, мектеп жок го мектеп. Сен мектеп ушунун арт жагында дейт. Ушуну эртерээк аракет кылбадыңарбы агай? Эртерээк аракет кылып, ушу мектепти ушундай кооздап бир мектеп кылайлы деп аракет кылбадыңдар беле мурда? Салтат Абдулаевна. Но лучше позже, чем никогда дейт. Кудай кааласа мына мектебибизге эми көркүнө чыкты. Мектеп болуп мынакей ушул жердеги бир 21 точка алынды. 21 точка. Алардын деле госактылары бар. Бирок мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Алар туура эмес токтом менен алышкан, анан соц объекттерин алды сатылбаш керек. Эрге берилбеш керек. Алар бардыгы госага алышкан, бирок мыйзамсыз. Но тем не менее биз аларга жакшы мамиле кылып, базардан соода түйүндөрүн бердик. Ушул жердин эле жителдери экен. Мен аны барып чогултуп айттым, барып мектепти карап көрчүм, кандай болуп калды экен. Десем, аябай ыраазы болушту. Мына эми мектепке окшоп, наконец-то депчи, а то базар болчу. Мектебиңер мынакей заборун жасап, полностью тегерек четин тазалап бердик. Заборлорун жаңылап бердик. Ичинде асфальттар төшөлдү. Могу жактагы двордагы асфальттар төшөлдү. То есть бардык бизден мэрияга байланыштуу маселелердин баарын чечип бердик. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү билим байрамыңыздар менен чын дилимден, өзүмдүн атымдан, мен жетектеген мэриянын атынан, ушул Ош шаардыктарынын тургундарынын атынан мен сиздерге жакшылыктарды каалайм. Байрамыңыздар кут болсун. Рахмат жок.